Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жаңы домдун биринчи кабатынан сатыла турган тех паспорты бар 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Бул квартира менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Планировкасы сквозной. Тех паспорты бар. Ремонту дагы жакшы. Келип эле жашай турган квартиралардын бири. Аянты 74. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Караңыздар, сонун экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Көпчүлүгү эле сиздерге калтырылат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип квартира жөнүндө кеңири маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул кирпичный, эл насип курган мына ушундай чоң домдордун алдында турам. Өзүнчө эле бир городок болуп калган, билесиздер. Мага жаккан жери туугандар, домдун алды өтө кеңири да бул жердечи. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп таң калып кетесиздер. Сатылуучу квартирабыз ушул блоктун акыркы подъездинде, биринчи кабатында, угловой эмес. Анан туугандар, биринчи кабат десе эле элестетип албагыла. Ылдый тарабында бизнес помещениясы дагы бар. Жаңы домдордо билесиздер. Продуктовый магазин, экинчисинде намазкана, бирөөсүндө медресе, бирөөсүндө фитнес клуб, тренировка кыла турганча, спорт зал дегендей. Ошол. Акыркы подъезд, биринчи кабат. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү квартиранын алдына дагы келип калдым. Мен айткан подъездге кирип биринчи кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып аткан учуру. Биринчи кабат 2 бөлмөлүү квартира, аянты 74. Тех паспорты бар. Радиаторлар, айнек терезелери пластик. Бул жактан домдун арты. Домдун артында деле парковочный месталар бар экен. Анан бир аз эле оңго бурулсаңыздар, 159 маршрутканын акыркы аялдамасы бар экен. Ошол жакка барып, маршруткага чыгып, шаардын бурч-бурчтарына барып турсаңыздар болот. Же жанагы Мамыров көчөсүнөн 122 маршрутка деле өтөт, билесиздер. Аянты 74. Планировка сквозной. Эки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп турат. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, газ, свет, отопление бардыгы бар. Бул спальня. Анан буюм тайымдардын көпчүлүгү эле калат деп эсим мага маалымат берди. Бул жак ошо домдун арты, алды, двор тарап. Детский площадка бардыгы ушул жерден көрүнүп турат. Ушундай. Ремонттор жакшы. Таптаза болуп турат. Эми жаңы дом. Биринчи эси болуп жашайсыздар, Кудай буйруса. Так, эми баарыбызга керек болгон кухняны көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка ушул квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Так, на морозильник, на бардыгы бар экен, сонун. На радиаторлар. Жакшы да, буюм тайымдардын көбүн эле калтырып кете турган болсо, кийим кечеңиздерди алып келип эле, Кудай буйруса, жашай бересиздер. Бул кухня болду. Негизи могул жака чейин кухня экен эле. Эми жаңы домдордо билесиздер, кухня өтө чоң болот. Тостуртуп, мына ушундай дагы бир өзүнчө комната кылып койгон. Сабак кыласыздар, же детский кылып коесуздар, же дагы мына ушундай ишкана кылып коесуздар, офис сыяктуу кылыпчы. Эми карап көрөсүздөр туугандар. 3 комнатага жасалган, бирок эси 2 комната деп эле айтып кое берди да. Ушундай. Да эмне маалымат берейин туугандар. Келип эле жашай турган квартиралардын бири. Эми сиздерге санузелин көргөзөйүн. Көрдүңүздөр, Так, бул жак ажаткана. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 74 квадрат метр. Тех паспорты бар. Баасы $78,000 туугандар. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып, эси менен сүйлөшүп, содулашасыздар. Келип көрүп кетесиздер. Телефонда бүтө турган иш эмес. Колдон чарбаңыздар, барыңыздарга ийгилик. Жакшы, аянты кеңири болгон сонун квартира экен.